Assalamu alaikum урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер. Учурда биздин мамлекет өзүнүн башынан өтө бир оор мезгилди өткөрүп жатат. Азыркы учурда жаралган кырдаал баардыгыбызды ойлондурат. Жана бул кризистен биз баардыгыбыз биргеликте чыгып кетүү баардыгыбыздын көздөгөн максатыбыз. Ошондуктан баардыгыбыз биз ушул учурда сабырдуу болуп, өзүбүздүн эмоцияларыбызды калтырбастан, чагымчылыктарды калтырбастан, өзүбүздү кармоо менен сабырдуулуу болууга биз чакырып кетебиз. Мекемелер болобу, соода түйүндөрү болобу, ар бир жан, ар бир жаран ушул мамлекет үчүн, өзүбүздүн мекенибиз үчүн, мекенибиздин ынтымагы үчүн ойлоно турган мезгил келди. Ошондуктан ар бирибиз кылып жаткан ишибизди ойлонуп жасайлык. Биздин ар бир сүйлөп жаткан сөзүбүз бири-бирибизди ынтымакка чакыра турган, бири-бирибиздин башыбызды бириктире турган сөздөргө биз умтулушубуз керек. Выражение своего мнения даже в группе – наше право граждан. Но каким можно оправдать правом, когда начинается мародерство, вандализм? Ведь хочется еще раз напомнить о том, что все имущество в городе, здания, все, это же ведь наше достояние. А его будут восстанавливать откуда? За счет государственного бюджета. И эти вот последствия ударят по самым незащищенным. Поэтому хочется призвать, чтобы каждый думал, что делает. Я желаю всем нашим жителям, кыргызстанцам мира, скорейшего разрешения всех этих проблем мирным путем. Не считайте друг друга чужими. Вы плоды одного дерева и листья одной ветви. Человеком управляют три силы: сила знания, сила любви и сила действия. И мы должны постараться, чтобы все эти три силы гармонично вместе шли. Калайык калкты, кыргыз элин жана ошондой эле Кыргызстандын атуулдардын баардыгын биримдикке чакырмакчыбыз. Ич ара бөлүнгөн шаар кыйрайт, ич ара бөлүнгөн үй бүлө бузулат деп ыйык жазууда Кудай айтып кеткен. Азыр биз оор сыноолорду баштан кечирип жатабыз. Бирок бөлүнүүгө жол бербейбиз. Биз баарыбыздын мекени болгон Кыргызстандын ынтымактуу жарандарыбыз. Өлкөбүздүн тынчтык орнотуучу инсандарыбыз. Кылымдан бери сактап келген биригимдигибизди, ынтымагыбызды бир күндө кандайдыр бир күчтөргө берилип талкалап албайлы. Уруш, мамлекетти жок кылуу же адам өлүмүн алып келе турган нерсени бул эч качан бир дагы динде, ал кайсы динде болбосун, муну жактырбайт. Ошон үчүн ар бир дин бул тынчтыкка чакырат. Өзгөчө ислам дини ассаламу алейкум дегенде бул ошо тынчтык дини. Кандай бийлик болбосун, кандай бир позиция болбосун, бул адамдын өмүрүнө тең келбейт дешибиз керек да. В таких сложных ситуациях напряженности, как сегодня, самое главное видеть обычных людей, которые в очень тяжелом положении. И точно действовать, искать этот единственный вариант, которым является мирный выход из этого кризиса. А католическая церковь ежедневно молится за мир в Кыргызстане, за Божью помощь, для общего блага.